кезектеги депрессия темасы боюнча дагы маегибиз улантабыз. Достор, мага подписаться кылып, анан лайктарды койгонду унутпаңыздар. Депрессия абалы жөнүндө эмне үчүн мен ушунчалык көп темаларды, эфирлерди даярдап атам? Себеби ошол жердин бүт барына мен өзүм болгом да. Эгерде бүгүн сиздер депрессияда болсоңуздар, аябай катуу стресстерди алсаңыздар, анда мен сиздердин тууганыңыздармын. Себеби ошол абалдын бүт бардыгын тең ушул өзүмдүн жон терим менен көрүп, ошол жерден өткөнмүн да. Ошондуктан мен ушул абалда кандай болот экениңерди мен түшүнөмүн. Анан ал жактан мен өзүм кантип чыктым, мына ушулар боюнча сиздерге мен жардам берейин деген оюм бар да. Депрессияга киргендин дагы бир негизги себептеринин бири бул жакын адамдарынан айрылуу, жоксо жакын адамдарын жоготуу да. Ал абал мага да келди да. Мисалы үчүн мен бир баламды 7 айлык кезинде жоготконбуз. Анан экинчи уулумду 16 жашта, ушу тоого эле 1 майда эс алып барып эле ошол жерден жыгылып, баш менен жыгылып кетип эле комага түшүп калып, ошол бойдон өзүнө келе албай, ошо баламды жоготтук. 9-класс окуп аткан кези болчу. Анан ошондой абалда дагы аябай катуу депрессияга кирип кетет. Депрессияга кирип кетмек тургай, ошол кездерде мындай адамдын аурасы жанагы күзгү талкалангандай же айнек талкалангандай эле ушундай чачырап кетет экен да. Анан мен бир дагы жерден окудум, ошо жакын адамдарыңыз канча жолу өлсө дейт, канча жолу өлсө, ошончо жолу сиз дагы өлөсүз дейт экен да. Ошондуктан баягы элдин арасында баягы басып жүргөнүңүз менен сүйлөп, эл күлсө күлүп, эл басып жүргөнүңүз менен сиздин жан дүйнөңүз талкаланып жок болуп кетет экен да. Баягы өлө албайсыз да. Ошондуктан айла жок жашаш керек болуп калат да. А бирок ошол жанагы аураны кайра ордуна келтирип, өзүңүздүн жан дүйнөңүздү ордуна келтириш аябай убакыт көп керек кетет экен да. Ошондой маалдарда дагы адамдар аябай катуу депрессияга, стресске кирип кетишет да. Энергиясын аябай жоготушат да, энергиялары жок болуп калат. Ошондой убакта мен дагы өзүм инсульт алдым, инфаркт алдым, түшүктө жаттым. Анан бирок ошол абалдан мен да жанымдагы көп тегерегимдеги жакшы адамдар аркылуу ушул абалдан чыктым да. Ошондуктан менин дагы азыр оюм ушундай, эгерде кимдер ушундай абалдарда болуп, жакын адамдардан айрылып, бирок өзүнө такыр келе албай жаткан болсоңуздар, анда биз жардам бергенге даярбыз. Бизге дагы ушул суроолор боюнча кайрылсаңыздар болот.